Assalamu alaikum, Машина Кейс каналын көрүүчүлөрү жана жазылуучулары, кутман күнүңүздөр менен. Бизге аябай көп чалуулар болуп атты. Чынын айтканда 2 күндөн бери эле ушул Жапалак унаа базары жабылдыбы, иштеп атабы, иштебей атабы деп көрүүчүлөрүбүздүн арасынан ушул так дана маалымат бериш үчүн атайын ушул Жапалак унаа базарына дагы келдим. Bundan алдында bir видео кылып чыгардык эле. Эмне үчүн азыр Жапалак унаа базары жабык болуп атат? Көкүмбий көчөсү эмне үчүн жабылды? Ошол видеодон көрүп алыңыздар. Себеби негизи ушул болуп атат, Көкүмбий көчөсүнүн жабылышы. Жабылган себеби мындай: жолду асфальттоо жана мындай толук бүткөрүү максатында, тезирээк, ыкчам жана мындай сапаттуу кылыпчы. Мына ишкерлер иштеп атат. Анан айтмакчы, ошол биздин видеобуздон көрүп алсаңыздар болот. Эмнеге жүрүп эле атат го, бияктан келип эле атат го транспорттор деп ойлоп атышыңыздар мүмкүн. Баягы цемент ташыган жүк ташуучу унаалар жана жүргүнчү ташуучу унааларга азыр кирүүгө мүмкүн болуп атат. Калган унааларга чектөө бар. Бүгүн 26 апрель 2025 жыл. А мен болсо бул видеодо эми сиздерге Жапалак унаа базарын жол жабылгандан кийин базар иштейби өзү негизи? Мындай келсек деле базар иштейби, иштебейби деп дагы азыр көрүүчүлөрүбүздө суроолор болуп атса, азыр ушундай суроолоруңуздарга жооп алганы бул жактан аракет жасайм. Мына ишемби күн бүгүн. Ишемби күн. Навес астында унаалар турат. Бирок негизги катар жакта унаалар жок. Ассаламу алейкум, кандайсыз? Жакшысызбы ака? Сиз бул жакта кызматкерсизби? Бул жакта эмне, шлагбаумда турасызбы? Охранам. Базар жөнүндө айтып бериңиз эми. Мен Машина Кейжиден YouTube'дагы. Мыякта чоңдор бар. Оны абетке азыр кетиш. Азыр эми базар иштебей атат өзү негизи, Иштейлек. Иштейлек. Бүгүн эртең иштебейт. Алар сүйлөп берет, сүйлөйт. Ошол жакта жүрүшөбү? Иштегендер. Болду. Шагал кирип атат, киргиз. Өзү негизи иштебейт да бүгүн эртең, Киргизип атат экен, иштеп атат. Иштеп атат дейби? Навестерге киргизип атат. Навестерге уруксат берип атат экен. Унаалар койгонго. Адашып келип алгандар дең. Алыстан келгендерге ушундай навестин астына койгонго уруксат берип атат экен. Мына анан дагы ошол угуп калдым эле. Бул жакта дагы ушул тегиздөө иштери жүрүп аткан аянттынчы. Мына чындыгында грейдерлер турат. Шагылдар да төгүлүптүр. Ошо тегиздеп дагы бул жакты дагы шылтоо менен бир көрккө келтирет окшойт. Жол оңдоо мененчи. Кана эми бардыгы тең ушундай капкара асфальт болуп калса, базардын ичи аябай жакшы сонун болот эле. Мына жалпы ушундай көрүнүш болуп атат, урматтуу көрүүчүлөр. Ушул аябай телефон чалуулар боло берип, биз деле чындыгында мэрияда иштеген анча-мынча тааныштарыбыздан сурасак деле, алар деле мындай толук так маалыматты айта албай атты. Анан зерикпейли ушундай өзүмө чынын айтканда Көкүмбий көчөсү жабылды деп уктум эле, жөө эле келип эле тартып кетейин деп аткан элем. Анан ошол Пулатов жактагы айлампадан жолдон мынандай маршрут ошарган жүрүп аткан экен, ошого отуруп алып азыр келип калдым. Ассаламу алейкум. Маалымат алып алсак болобу сиздерден? Мен Машина Кейжиден YouTube канал.
Биздин көрүүчүлөрүбүз аябай телефон чалып атышат десеңиздер. Унаа базар иштейби, иштебейби, канчага жабылды, эгер жабылса, ошол жөнүндө бир маалымат алып коелу депчи. Азыр эми мына асфальт иштери жүрүп атпайбы? Аха. Өзүңөр көрүп тургандай биякта асфальт иштери жүрүп атат. Анан бул жактан жол ачканбыз, бирок асфальт иштери бүтө элек да. Аха. Ошого кийинки жумага буюрса ошого аракет кылып, кийинки жума ачканга аракет кылабыз. Ошо Кийинки жумага. кийинки жума иштеп калышы мүмкүн экен да, эми? Буюрса ошого аракет кылабыз. Себеби мына техникалар иштеп атпайбы, булар токтогон жок. Иштеп эле атышат эми болушунчачы. Болушунча аракет кылып атабыз. Ошого кийинки жумага иштегенге аракет кылабыз. Бирок вход Көкүмбүй көчөсү жабык да. Көкүмбүй көчөсү жабык, ошого входду азыр мына жаңы ачкан жолдон бияктан кылабыз да. Эгерде ошо ачылса, ушул жолдон кирип чыгышат да пока. Мынакей, урматтуу көрүүчүлөр, бул жакта ушул көчө унаа келе турган болуп ачылган атат экен да, ошону пландап атат экенсиздер да. Жакшы. Анан кийин ушул базардын ичинде могу жерде да иштер жүрүп атат экен да. Ушул иштер боюнча да бир ооз айта кетсеңиздер, эмне иштер болуп атат? Айтып атпайм, жанагы асфальт төшөлөт. Мындай жана жүргүнчүлөр баскан жерге 4 метрден асфальт төшөлөт дагы. Машина койгон жерлерге жанагы таштын жанагы майдасы, Шебенкалар. шебенка ташталып, анан пресстелип үстүнө жана Бишкектегидей болуп. Бишкектегидей. Ошондой болот. Жакшы. Анан бул жактагы столболор дагы бүт баары капкараңгы күйбөйт экен өзү кечиндечи. Баардык бияктан эме службаларды чакырып, светтердин баарын алмаштырдык. Кечинде бүт жап-жарык. Жарыктандыруу да жакшы болот экен да анда. Аябай жакшы демилгелер, иштер, пландар болуп атат экен. Сиздерге ыраазыбыз. Чындыгында ушуларды ишке ашырып койсоңуздар. Өзүңүздү тааныштыра кетсеңиз айтмакчы. Мен ушул унаа эме Жапалак автоунаанын директорумун. Директоруңуз аты жөнүңүз? Аскар Тажибаев. Рахмат сизге чоң маалымат бергениңиз үчүн. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, накта биз өзүн маалымат ала турган кишиден маалымат алдык, так көрдүңүздөр. Азыр мен дагы бир нерсени көрсөтүп кетейин. Ошол жактан дагы ачылган атат экен ушул унаа базарына. Кийинки апталар Кудай бурса иштеп калат деп атат. Мына көрдүңүздөр, уктуңуздар. Аябай жакшы убагында келипмин. Жапалак унаа базарынын жаңы дайындалган жетекчисинин өзүнө чыгып алыппыз. Мен өзү чындыгында булар менен байланышкан деле жок элем. Мына реалдуу түрдө эле азыр алдыбыздан чыгып ушундай жакшы сонун маалыматтардан кабардар болуп атабыз. Эми анда ушул бир апта иштебей турат экен. Ушул видеобузду дагы айтмакчы, ыкчам азыр сиздерге маалымат берген аракет жасайбыз. Азыр саат күндүзгү 1ден өтүп калды. Ошол Бишкек Риом унаа базарындай болуп калса да жакшы. Адам өтө турган баягы жолдордо асфальтталат экен дагы. Бул жак болсо андай катоктор менен майда шебенка ташталып, анан кийин утрамбовкаланат. Бул деле жакшы иш чара болот. Азыр айтып аткан жак көчө ушул жак болот экен. Өзү чындыгында жакшы болот эле, өзү ал жагынан да 4 тарабынан тең жол чыгарып койсо. Кийин деле мисалы үчүн Нокат, ошол Баткен жактан келген унаа базарына келген сатуучулар жана коноктор ушул жактан деле Көкүмбүйгө кирбей туруп эле бирлешкен ошол Жапалак айылдары аркылуу эле негизги чоң жолго түшүп алса болот экен. Бул жака ушундай жол ачып коюштур. Мына урматтуу көрүүчүлөр, биз дагы ушул сиздердин суранычыңыздарды эске алып, көп чалуулар болду чындыгында. Көп кечетен бери деле өзү телефон тынбай атат, азыр дагы тынбай атат. Ушу маалымат жок болуп аткандыгына байланыштуу. Өзүм эле көзүм менен көрүп, кулагым менен укканын
көрсөтүп айтып кетейин деп аракет кылдым. Видеобузга лайк басыңыздар. Ар бир видеобузду көрүп атканда. Анан кийин айта кетейин, Машина KG каналы аркылуу унаа базары жабык турса деле ушинтип үйдөн деле отуруп алып жарыялап сатып туруңуздар. Ошко келгени убактыңыздар бар болсо, мен ушинтип өзүм унааңыздарды жандуу кылып өзүм тартып берем, анан жарыялап беребиз. Ушинтип деле унааңыздарды сатышыңыздар, биздин каналыбыздан сатып алышыңыздар ыктымбал. Кызматыбыздан да пайдаланыңыздар. Биздин байланыш жана WhatsApp номерибиз Машина KG'нин 701 118 118.